бир жыл мурун мен жакында байкелен дайыма айтчу да, Нурсейит, сен акча эч качан бактылуу боло албайт деп туруп, сен буну алгың келип атат, тигини алгың келет, бирок ал вообще сага жардам бербейт деп. Бирок айтты да, бирок сага эчтеке айтпайбы, сен өзүң аны түшүнөсүң дейт. А мен айттым, эмне түшүнөт, калп эле айта береби, өзүнүн колунда Apple Watch кийип жүрөт, айдаган машинасынын номерлери аябай понт, эмне эле мага ушуну үйрөтүп атат деп ойлойм да ичимденчи. Анан макул дейт, арадан бир жыл өтөт. Акча пайда болуп баштайт, бир жактан бир кичине ийгиликтер келип баштайт, анан өзүм Apple Watch сатып алам, буну сатып алам, MacBook сатып алам. Анан чындап эле карасаң, толку кандай экен? Пайдасы деле жоктой го. Машина бар, пул бар, барды бар болгондон кийин вообще такырсыз болуп калат экен жашоо. Ошон үчүн бизде дин бар да. Эгер бизде динибиз жок болгондо биздин башкы максатыбызды түшүнбөйт болчук. Анткени адам ойлойт экен да, кээрки адамдарчы. Мен башкы максатым бул дүйнөдө ошол машина алып туруп, үй бүлө кылып, бир дарага отургузуп койсом бүттү депчи. Жок. Ал менен жашоо түгөнбөйт. Жашоонун эң башкы маңызы бул жараткан Алланын ыраазычылыгын табуу экен да. Ыраазычылыгын табыш үчүн сен коомго пайда алып келишиң керек, сен коомду улантышың керек, үй бүлөңдү багышың керек. Ушундай бир максаттар гана сени бактылуу кыла алат. Мен да атамды бир учурда түшүнбөй калгам, жакшы акчалап баштап, анан бир учурда таштап кеткен да барынча, мен буга кызыкпай, өзү үй бүлөгө кетип калды. Анан алардын ата, эмнеге ушундай кылдыңыз десе, мен мындай кылбасам сен азыр ийгиликке жетет болчуң деп айтып атпайбы. Анткени мен баарын сага коштум дейт, билимимди, ушул үй бүлөм үчүн жашап атам дейт да. Анан кийин азыр ушул чоңоё алып бир оюма бир аз акыл толуп калып түшүнүп баштап атам бир аздан кийин. Анан мына могул Apple Watch'тор, машина эчтеке мага бакыт алып келген жок, чын эле. Биринчи убакта эле, бир ай. Макул бир айда эмес, бир жума. Андан кийин рахаттанып бүтөсүң, бүткөндөн кийин ал дагы кызык болуп баштайт. Ушин улам сен ар нерсени сатып алгандан көрө масштабдуу максаттарды куш керек. Дүйнөнү өзгөртөм. Элдерге жумуш орун берем. Элдер үчүн агартуу иштерин жүргүзөм деген миссия менен. Ошол башкы миссияны мен Накта подкаст аркылуу түшүнгөндөн кийин өзгөрдү. Ошондуктан силерге балким Накта подкаст башкача көрүнүшү мүмкүн, бирок эми мен ушул рилстен кийин балким көбүрөөк түшүнүп баштайсыздар кандай максаттарды көздөп жатканымды. Рахмат.